Садыр Жапаровқа деле барып уктуруп койгула, бүгүн мүмкүнчүлүгүңөр бар, башка маалды президенти деле, премьер деле таппайсыңар. Дагы бир суроо Кыргызстандан экен. Ассаламу алейкум устаз. Кечеки революциядан кийин бир канча адамдар абактардан чыгарылып алынды. Алардын көптөрү эски коррупционерлер, жегиштер, элди аттыргандар. Менин суроом ушундай. Биз деле абактарда отурган бейкүнөө мусулман боордошторубузду чыгарып алсак болобу? Алардын бир эле күнөөсү үйүнөн диний багыттагы китептер чыккан, тактабайса китеп окуп, аны окутканы үчүн камалгандар. Ошол бир тууган мусулмандарды түрмөлөрдөн бошотуп албай коёндой отурсак, биз де күнөөкөр болуп калбайбызбы? Жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндөгү актуальный. Ар бир өзүнүн мусулманмын деген адам ойлоно турган суроо экен. Чында 3-4 күндөн бери мен деле күзөтүп барам Кыргызстанда. Ошо дагы бир төңкөрүш. Эми революция дегенге болбойт. Революция дегени бир багытты кетип аткан системаны жоготуп, аны ордуна жаңы бир системаны алып келип, bunga to'sqol bo'lib atgan eski sistemani jo'g'otishdi. Revolyutsiya deyiladi. Bu yerda андай narsa bo'lgan yo'q. Sistema dag'i dele o'shul. Hozir o'sha legitim bu parlament va boshqa organlar ishlayversin degan o'zlari shunday qilyapti. Bu mamlakatlik to'nkorish. Bu yerda men taң qoldirgan narsa bir qancha odamlar bo'shatildi. O'shalarda arasida эми kimistür күнөөлүү эмес, эми бардыгын билбейбиз, бирок биз билгендерибиз, мисалы, Атамбаев деген адам коррупционерлик менен же акыркы ошо үйгө бекинип алып келген адамдарды, келген ошо мамлекеттик кызматкерлерин атып, ошо үйүнөн бир канча курал жарак аны мынысы менен кармалып келген адам. Кызматтан алында ушундай криминальный чоң бир баягы жетекчилерди чыгарып салыш үчүн ошонго салымын кошкон. Могу нерсени 11 жыл болсо керек, андан көпүрөккө камалды эле. Дагы бирөөсү баягы Сапар Исаков деген, ал деле премьер болгон Атамбаевдин алдында. Өзүңөр жакшы билсеңер керек, анча көтөрүлгөн маселе, баягы тестти, дагы бир Чолпон Атадагы бир объектти, анан тарых музейин бардыгын ошо жаңылап реконструкция кылабыз деп миллиарддаган акчаларды жеп койгон. Bir ele баягы пласагупсиди $600 эсептеп жазып, канчалаган миллиарддаган акчаларды төнөп жеп койгон бир канча коррупционерлер. Жебусы Жээнбековке окшош, ошондой көшөлөрдү жанында жүрүп, 2003 жыл баягы Кумтөрдө ошондой элдин мүлкү болгон нерсени төнөп таланышыга азыркы күнгө чейин ошо жерде элдин мүлкүнүн каяктагы бир чоочун адамдар ташып кетишиге кол коюп берген кылмышкерлер. Анан революция же төңкөрүш болду эле деп чыгарышып атат, башка кылып атат. Мени таң калтырган нерсе, бизде бир канча мусулмандар үйүнөн бир гана бир китеп окуй турган, же болбосо бир көрө турган бир диск чыккан. Анан барып тигини көтөрүп тиякта үйүнөн мундой китеп чыкты деп туруп, аны 15 жыл, 20 жылга камаган канчалар. Ошо Бакиевди доорунда камалгандар азыр деле отурат канчасы. Андан кийин Атамбаевди доорунда деле камалды. Жакында мына Жээнбековдун доорунда деле өзүңөр bundan 1-2 ай мурда бардыгыңар уктуңар, Нарындагы кыз келиндерди камады. Баягы көлдөгү 11 баласы бар энени алып барып камады. Үйүнөн бир китеп чыккан экен. Баягындай İslami şahsiye деген. Ошо бир китеп үчүн барып алып 11 баланы энеси болгон апаны алып барып камашты. Могу нерседе көпчүлүк көтөрүлгөн айткан деген, бирок азыркы күнгө чейин ушундай иштер уланып атат да.
Таң калыштуу жери баягында элдерди өлтүрүп салган, алып тастаган, үйүнөн канчалаган оружие чыккан, же болсо миллиарддаган акчаларды төнөп жеп койгон адамдар чыгып атат да, анан герой сыяктуу жүрөт да. Таң калыштуу жери могу мусулмандарды карай турган өш тегерегиде адамдар жокпу? Өш коррупционерди доорунда жеп жүргөндөр өш коррупционерди чыгарып алыптыр. Эмнеге десе эртең дагы бир пост ээлесе, биз деле ошондон кичине акча жейбиз, дүйнөбүз үчүн кичине бир пайда көрөбүз деп чыгарып алышыптыр да. Таң калыштуу болуп аткан жери могу мусулмандар. Мусулманга жардам бериш парз, эгер анын мойнуна бир ошондой иш түшсө. Жок жерден үйүңдөн китеп чыкты, сени китеп окутуп атасың деп туруп алып барып камап аткан, 10 жыл, 15 жылдап камап аткан адамдарга өзү мындай маалда эмес, башка маалда деле мусулмандар жардам бериш керек эле негиз. Карап отуруш керек эмес эле ошондой бир мусулман китеп чыкса эмне болуптур? Китеп чыкса эмне болуптур? Гитлерде китеби болбойбу? Эмне болуптур? Гитлер китебин окуптур, жакпады деп ыргытып салат. Не болот? Сен китеп окудуң, могу мээңе кирип калды деп 15 жылга алып барып камайбы? Же бирөөнү өлтүрдүбү, же баягы Атамбаевдикидей оружиялар чыкты үйүнөн. Же болбосо баягы Сапар Исаковго окшоп миллиарддаган акчаларды бөлүшүп жеп салыштыбы? Элге эмне зыяны тийди? Бир эле өзү мусулманмын деп өзүнүн дини койгон исламды китебин окуп, исламды үйрөнүп атканы, үйүнөн китеп чыкканы үчүн 10-15 жылга камалып отурат да. Бүгүн муну жакшылап угуп алгыла. Эгер өшү мусулмандарга көңүл бурбай отурган болсоңор, Аллахты жанына барганда бир нерсени билип алгыла, силер алардан эмессиңер. Ким мусулмандарды жардамга деп чакырып турганды билип унчукпай өтүп кетсе, алардан эмес деди. Ким бир мусулманды ошондой жардамга муктаж экенин көрүп көз жумуп кетсе, ал мусулмандардан эмес деди. Ошон үчүн бир нерсени айтат элем. Камалгандар деле тууган уруктары бар, башкалары. Основном кандай адамдар камалган десе, баягы жөнөкөй адамдар камалган. Чөнтөгүдө баягы каппайган миллиондогон акчасы жок адамдар камалган. Аны үй бүлөсү деле жөнөкөй бир жакыр жашап жүргөн жөнөкөй адамдар камалат основном. Му адамдарга жардам бергиле, эч болбогондо силер кошо чыккыла. Ошо үй бүлөсүдөгүлөр менен чыгып деле муну талап кылсаңар болот да. Каяктагы каракчыны, адам өлтүргүчтү, коррупционерди, миллиондогон акчаларды жегенди, элди кенин сатып жибергендерди чыгарып алып атат го. Силер кандай мусулмансыңар, өзүңөрдү мусулман боордошуңар үчүн эч болбогондо бир чыгып сүйлөп койгонго ошончо элдер чогулуп атат. Чогулганда бир жолу эске алып, бу дини үчүн отуруп аткан мусулмандарды, канча ондогон жылдардан бери азап чегип аткан ошо мусулмандарды бир жолу ошо митингдерди эстедиңерби? Силер кандай мусулмансыңар эгер эстебесеңер? Мени ошо записимди эгер мүмкүн болсо таратып койгула. Эртең Кудай буйрса жума намаздарды бардыгында таркатып койгула. Неге десе, жума намазды парз деп келген мусулман адам жума намазына келет. Эй мусулман деп ошо жерде каттуу мүмкүн болсо микрофонда чыгарып муну уктуруп койгула. Сени мусулман бир тууганың сага окшоп бир дини китебин окуп ислам деген үчүн ошо абакта деле намазын окуп 10 жылдан бери азапталып отурат. Каяктагы коррупционерлер, бандиттер же башка ошондой бир эң коомду иплас адамдарын керек болсо чыгарып алып атат. Силер эмнеге отурасыңар? Эртеге кыямат күндө ошону баягы үйүндө калган наристе көдөктөрү силерге моолор үммөт болуп бир ооз сөз сүйлөбөгөн, чыгарып алыш же башкасы жардам бериш жакта турсун. Бир ооз чыгып, "Эй Кудайдан корккула, мыналар качандан бери мондай бейкүнөө отурат" дегенге жарабадыңар деп туруп ошолор силерден кыяматта талап кылса, абалыңар өтө жаман болот. Ошону жумаларда уктуруп койгула, колуңардан келгениче кимге жетсе, силерге аманат. Шуну угуп отурган адамдарды бардыгы аманат. Кыямат күнү мен айтам, шуну колумдан келгениче мен уктурдум деп. Ошону башка элдерге уктуруп койгула. Эч болбогондо ошо мусулмандар үчүн чыгып, эң колудан келбеген ошондой бир кемпири болсо деле чыгып атат го, баягы кемпир чыгып, "Мына биз артка качпагыла, могу жерде турабыз" деп, бир бийликти, бир 4 арамкорду айдап, орнуга башка бир 4 арамкорду алып келем деп канча жапа чекип атат. Бирок бир мусулманды ошондой бейкүнөө абалдан куткарыш үчүн 2 ооз сөз сүйлөсө деле, 4 кадам жол жүрсө деле, иншалла кыямат күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгер
Kim bir musulmandı bir kamı menen жүрген бола турган болса, Аллах Таала аны камдарын, башындагы бүт ташвишин өзү арытат. Кыямат күндө эч кандай жардам болбогон күндө баягы мусулман боордошун тарабына алып, аны үчүн жан кейиткен адамды Аллах Таала өзү мойнуна алат деп атат. Бүгүн силерди алдыңарда ошондой нерсе турат. Эч болбогондо чыгып, могу нерсени эстетип койгуламы? Түрмөлөрдө отуруп аткан мусулмандарды ким экенин, эмне себептен түшкөн, канча адамды өлтүрдү, кимге зыян жеткизди, ким акчасын жеп төнөдү, же кандай бир кылмыш деген ишти кылды. Үйүнөн бир китеп чыкса, аны окуп аткан болсо, түшүнүп аткан болсо, бул кылмышпы? 15 жылга камай турган. Элди атып аткан, келип атканга автомат октолуп атканды 10 жыл, 11 жыл камап атат. Миллиардтаган элди акчасын жеп койгонду 10 жыл камап атат. Керек болсо эртесиге монтуп чыгарып алып атат. Кудайдан корккула. Дагы бир жолу эстетем, Аллах үчүн өшүнү жеткирип койгула да, могу мусулман боордаштарыңар ошо жерде ошентип калбасын. Мүмкүн болсо чыгып барып чыгарып алгыла. Силерди момун боордашыңар ошо. Өч плос жедем Аллаху акбар деп такбир айтып жүрөт го, менмин деген жигиттер. Эй жигиттер, силерди момун боордашыңар ошо баягы коррупционер эмес. Элди жеген же элди аттырган баягындай арамкор жегичтер эмес. Силерди боордашыңар баягы жөнөкөй, карапайым болгон. Кудайды дини үчүн мен динимди бекем кармайм деп отуруп, өшөрдө деле камакта, абакта деле отуруп алып, намазын окуп, орозасын кармап, Куранды үйрөнүп аткан өшү момундар силерди боордашыңар. Өшөлөргө жардам берсеңер, өшөлөрдү чыгарсаңар, өшөлөрдү тарапына алсаңар, өшүнү билип алгыла. Кыямат күндө силерди тарабыңарды Аллах Таала алат. Бүгүн силерде өшүндөй мүмкүнчүлүгү бар. Кааласаңар өшү мүмкүнчүлүккө ээ болгула, кааласаңар өшүндөй мүмкүнчүлүктү жоготуп алгыла. Албетте мен ойлайм бир имандуу бир Кудай үчүн тайманбаган эркектери жок эмес кыргыздар арасында. Мондай абалдарды көргөн маалда мынга көз жумуп кетпей турган имандуулар көп. Керек болсо жанын эмнелерге тигишип атат. Бул Кудайдын жолуга тиксин, өлсө деле шейит болот ошо адам. Кудай настыга барганда алат. Адамдар дүйнөдө издеп жүргөн Аллахтын ыраазылыгын тирүүлүгүндө табат. Ошон үчүн кайдыгер болбогула. Аллах Таала мусулман боордошторун камы менен жүргөн, алар үчүн бир жан кейиткен бардык иман аклыга өзү жардам берсин. Эч болбого колдон келбегендери ошо үйдө отуруп калган кемпири болсо деле бир колун ачып бир алакандын жайып бир дуа кылганга болсо деле жарасын. Айта ала турган, сүйлөй тургөндөрү сүйлөсүн. Күчү бар, аракети бар адамдар чыгып муну жеткирсин. Элди камы деп жүрүшөт го бүгүн ошо. Садыр Жапаровго деле барып уктуруп койгула. Бүгүн мүмкүнчүлүгүңөр бар. Башка маалды президенти деле, премьер деле таппайсыңар. Өч Субаналиевге деле, Садыр Жапаровго деле өшүнү барып уктуруп койгула. Өшүнү жанында жүргөн адамдар силерге деле аманат. Мо деле сен айтып аткан эл сага окшоп ошо жерде отурду. Мен бейкүнөө отурдум, мени ошентип мамлекетти төңкөрүш кылды деп дөмөт кылып камады деп атасың го. Өшөлөрдү деле ошентип камаган. Мамлекеттик түзүмдү өзгөртөм деп аракет кылган деп жок жерден үйдөн китеп чыккан адамдарды алып барып 20 жылга чейин камаган. Көргөн деле болсо керек ошо жерде отурган болсо. Мону алып барып уктуруп койгула. Аллахтан корксун бүгүн. Эртең Аллахты жанында бардык нерсени эсеби болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.